аял заты жөнүндө Аллах Таала Куранда хунна либасул лакум ва антунна либасул лахум. Ал аялдар силердин кийимиңер дейт эркектерге, а силер аялдын кийимисиңер дейт. Демек бири-бирибизге кийим экенбиз. Күйөө менен аялы. Кантип кийим? Кийим бизди ысыкта салкындык берип күндөн тосот. Муздасак жылуулук берет. Кийим биздин айыптарыбызды жабат. Кийим менен жаман адам деле кооз болуп көрүнсөң болот. Демек кийим айыбызды жашырат деген. Демек аял күйөөсүнө суук учурда жылуулук бериш керек. Тоңгондо жылуулук бериш керек, ысыганда салкындык бериш керек. Бири-биринин айыбын жашырыш керек. Кичине эле бир нерсе болсо апасына жамандап, атасына жамандап барбагыдай ар кимдин кемчилиги болот, кийимдей болуп коргош керек. Экинчи мааниси, тафсирде алымдар айтат, аялдар эркектин кийими деген көзүн тосо турган парда болуш керек. Аял күйөөсүнүн көзүн тосо турган парда. Биздин милдетибиз Куранда идиш жууш же болбосо тамак бышырыш деп жазылган эмес. Хадистерде дагы аялдын милдети кечке чейин тамак бышырсын деген эмес. Бирок бул эмнеге жазылган эмес? Куран ушундай ыйык китеп, майда чүйдө адамдын табиятында бар нерселер жаза өргөн эмес да. Мисалы, 3 жолу тамак же деп жазган эмес, себеби тамакты и так жейбиз. Анан аялды дагы үйдү жыйна, шыпыр, тамак кыл деп жазбаганы и так кылышыбыз керек да. Бул табиятыбызда бар, адамсың да. Бул сенин тарбияңды билдирет. Жегениңди жыйнап коюу, жууп коюу, бирөө иштеп таап келгенден кийин кичине уялып туруп ошого тамагын жылытып берүү, даярдоо, бул адам тарбиясына эле табиятынан бар нерсе. Айван эмеспиз да, жеп, чачып, исраф кылып олтура бергендей. Бирөөнүн эмгегин баалоо бул табиятыбызда бар. Ошон үчүн Куранда келген эмес. Курандагы негизги милдетибиз күйөөбүздүн көзүнө парда болуу. Качан парда болобуз? Эмнеден парда болобуз? Күнөөгө басып кетүүсүнөн, зына жасап кетүүсүнөн пайгамбардын хадиси бар экен. Кайсы бир аял өзүн таштап коюп, карабай коюп, күйөөсү ошонун себебинен жаман жолго басып кетсе, ал аял күнөөкөр деген. Демек, күйөөбүздүн көзүн тособуз деп жасанганыбыз, ачылганыбыз үйдө бул ибадат экен да. Күнөөдөн өзүбүздү тособуз. Күнөөнөн кантип тособуз? Жакшы сөзүбүз менен, жакшы кийимибиз менен, жасанганыбыз менен, жалтыр жултурду жүзүбүзгө сүрткөнүбүз менен күйөөлөрүбүздү зынадан тособуз. Көчөдө сонун кыздарды көрүп, ачылгандарды көрүп келсе, үйгө келсе эле сен оролуп, жаман жыттанып, тамак жыттанып турганда, эркектин табияты аны деле урмат кылып, урматын жайына коюп, ушул келди эле, ошого керек эле дегендей, көчөдөн эркек жакшы сөз уккусу келип келет. Көчөдө эркек жаныбардай болуп, бир тиштемет алып келеби, бир койду сүдүрөп келеби, ал мен алып келдим, милдетимден кутулдум деген эмеде келет экен да. 1 килограмм картошка көтөрүп келсе дагы. Анан ошого бир бизден рахмат күтөт экен. Бир ыраазычылык, ошол ишини өзүнүн бирөөгө керек экенин сезгиси келет экен. Аял зат ошону бере албай калса, ушуну алып келдиңби деп жакшы сүйлөп, жакшы кабыл албай калса, аны сөзсүз алат экен да. Же көчөдө башка аялдан, же сени менен урушуп, уруп, ыйлатып, эмоцияңды алгандан кийин гана тынчтанат дейт. Ошон үчүн бул пайгамбарыбыз дагы мисалы жихадка чыгып, сахабалар менен 3 ай, 4 ай согушта жүрүп, үйлөрүнө аялдарын ушунчалык сагынып келет да. Келгенде пайгамбарыбыз айтканда, ал мезгилде телефон болгон эмес, башка болгон эмес, Мединанын сыртында кеч киргенге чейин туруп тургула. Аялдарыңар силердин келгениңерди угуп, чачтарын тарап үлгүрсүн деген. Бул кандай маданият, кандай бир пайгамбарыбыздын сонун нерсе үйрөтүп кеткен. Муну азыр эми чыгып айтып ушундай деп далилдеп атышат да. Пайгамбар 14 кылым мурда аял жасанып турсун. Демек, главный нерсе жашоодо ушул. Жашоодо бактылуу болуп, бири-бирибизден ыраазы болуп кетүүнүн эң чоң себеби көчөгө эмес, аял зат үйүнө, күйөөсүнө жасанып, жыттанып, жакшына болуп олтурганы бул ибадат, сооп алат. Сахаба аялдар нафил намаздарга мага муктаждыгың жокпу деп коюп турушкан экен. Себеби билишкен, күйөөсүн наразы кылып коюп намаз окуса кабыл болбошу мүмкүн.